Биз болсо бүгүн мастер-класс рубрикабызга ушундай гүлдөрдү шуру менен жасаган айымды конокко чакырып отурабыз. Кутман таңыңыз менен Датка Имайым. Бирге болсун. Жакшы келе алдыңызбы? Жакшы. Баары жакшы болсун. Биз бул гүлдөрдү мындай караганда кандай тирүү гүлдөрдү эле көрүнөт экен, эгерде алыстан карай турган болсок. Ал эми буну жакыныраак алып карай турган болсок, майда шурулар менен жасалыптыр да. Буга кантип нервиңиз түтөт? Билбейм, мага жагат. Бул менин хоббим болот. Тескерисинче мээңиз салат болуш керек, булар менен алектенип жатканда. Келиңиз эми баштабайлы. Бул гүлдөрдү жасоо үчүн бизге эмнелер керектелет болду? Бизге деген проволока керек. Проволоканын өзүнүн размерлери болот. Мен 0,3 размерди колдоном обычно. Анан бисер керек, ар кайсы. Азыр деген мен сиздерге мастер-класска Василек көрсөтөм. Ошон деген көгүш өңдүү, анан жашыл өңдүү бисер керектелет. Негизи мен билишимче 0,3 деген бул эң ичкеси болуп эсептелет бул темирдин. Ошо биринчи. Мындан канча ала алабыз? Где-то бир 30 сантиметр алыш керек. Мен бир көз болжол менен бир 30 сантиметр болсо, мына могу жетиштүү болуп жатат экен. Жетиштүү болот. Бул жагын сөзсүз түрдө кыпчык коюш керек анткени. Башта айлантып кетип дагы. Анан бири-бирин оролуп калса дагы өзүнүн калыбын жоготуп эмеспи? Мында мен дагы кесип алайын, эгерде кабыл этпесеңиз. Ооба, кесип алабыз. Сизди бир аз туурайын да. Биринчи канча шору алдыңыз? 3 өнү. 3 шору. Кырдуу болуш керек да. Дагы бирөөлөрүн көрсөк деле алынат беле? Алынат. 1 2 3. 3 өнү аласыз. Мен да 3 өнү алайын, сизге көрсөтүп берем. 3 өнү алып, биринчи бул экөөнү бириктиресиз. Бул кийинки проволока бирөөсүн калтырасыз, муну бири-бирине кийиштиресиз. Мындай кылып туруп, Жок, мунусун. Мунусун бул экөөнү киргизишим керек. Ошондой болот. Ал эми бирөө кармап калыш керек да, тигил жакта турган. Мен муну өзүм деген схема менен окуган эмесмин, билбейм. Ошону каяктан үйрөнөсүз ушун сурайын деп турдум эле. Муну деген мен деген өзүм эле мектепте окуп жүргөн кезде кол эмгек эмгек сабагындагы мугалимибиз аябай жакшы болду окшойт, ошо таасири тийген экен. Ошо менен эле кызыгып, анан интернеттен карап жазайын да. Мындай схемасы бар, эмеден ютубтардан карасаң көбүнчө эле Москва жазайт да. Правильно болду. Мынакей эко кирди. Жок, азыр сизге көрсөтүп берем. Кана көрсөтүп берсеңиз. Жана сиз айткандай кийгиздим биринен. Мынакей бирөөсү калат, бул через экөөнүн өткөзүшүңүз керек болот. Мындай кылып. Ой. Мен бирок ушундай эле кылган болчумун. Бирок окшошпой калды окшойт. Центрин алып келесиз. Анан мынакей. Бул бир кичине гүлдүн бир нерсесине окшош керек экен да, жок дегендечи. Меники окшошпой калды окшойт. Анан бирок өзүңүз башка кесиптин ээси болсоңуз керек, Анан кийин турмушка чыгып эле анан үйдө баягы декреттик көрүүгө болуп калдыңыз. Ооба. Анан ушундай менен алектенип баштадыңыз. Билет бекен бардыгын? Ооба. Негизи бизге тамашалап жатам, декретте отурган айымдар ушинтип алектенип, кол өнөрчүлүк менен алектенгендерди чакырасыз мастер-класска. Анан айтып калышат, үйдө отурганда ушундай эргүү келди депчи. Анан ойлоп коем, айымдар демек үйдө дагы жөн отура албайт окшойт депчи. Эми бала менен отурганда деле канча түйшүк, мисалычы, андан деле кол бошойт. Бирок дагы да өзүбүздү башка нерсе менен алектендирип ушундай нерселерди жасайт экенбиз. Баардыгына жетишкибиз келет туш керек. Ошондой болуш керек деп ойлоп койдум. Өзүңүз кесибиңиз боюнча кийимсиз, кайсыл жакты окудуңуз эле, ошолор боюнча да кыскача айтып берсеңиз. Мен өзүм кесибим боюнча архитектура дизайнерди. Быйыл бир аз болсо да жакыныраак экен эми, дизайнерлик жак. Окуп жатасызбы учурда? Ооба, учурда окуп жатам. Кичине кечигип калдым, бирок ошондо сиз балдарыңызды да карайт экенсиз, окуйт дагы экенсиз, анан ушундай кооздуктар да жасайт экенсиз. Анан эс алганга убакыт болобу? Болот. Качан эс аласыз? Воскресенье күндөрү үйдө эс алабыз. Жок, эмне дегендечи, мисалы бир эле гүлдү, мисалы карасаңыз, бир эле гүлдү жасаш үчүн, мисалы бул жерден чыгарып коюп, анан мындай кылып коелу. Карт берсеңиз болот. Бирөөнү алайын акырындап, ал берейин. Бир гүлдү эле жасаш үчүн
Менин оюм боюнча 1-2 саат керектелет ооба, болуш керек. булга керектелет. Ошондо бул жакта бир 20 гүл турат да. Анан бир корзинка гүлдү канча убакытта жасап бүтөсүз? Бул менен мен эгер эртең менен эми бир күн кечке отурсам 3 күндө бүтөт бир корзинка. 3 күндө. 3 күндө бүтөт. Эгерде эч нерсе менен тамакта жасабай койсоңуз, бала да карабай койсоңуз 3 күндө жумуш бүтөт. сыяктуу кылып отурсам 3 күндө бүтөт. Мен муну деген кээде ушул кечинде обычно биз кечинде эле бошойбуз да, ошондо эле бир 2 саат отуруп жасап ушинтип. Ошондо бир 1-2 жуманын ичинде толук түрдө даяр болот турбайбы, э? Кечке үйдө чарчап нервиңе салганда эле кечинде жасап каласың да. Караңыздарчы, кандай сонун гүлдөр. Муну болсо мынтип алып эле жүрөгү тургандай экен. Азаматсыз колуңузга береке. Бул жакта болсо эмне гүлү болду экен бул? Бул деген подснежник. Негизи темир деген ар кандай калыпка келе берет да, мындай эле томолоктоп койсо, мисалы форма берсе. Демек ар кандай форма берип, биз түрдүү гүлдөрдү жасай алат экенбиз, э? Ага күбө мына могул жерде турган кулпунайлар. Караңыздарчы, бышкан учуру, жашыл бышып келаткан учуру, ошондой эле гүлдөп жаткан учуру. 3 чак тең белгилениптир. Адамдын бир өмүрүнө окшошуп кетет экен да бул нерсе дагы. Өзүнүн стадиялары бар эмеспи? Анда эмесе, бул жакта сиз бирөөнү жасап бүтүп койдуңузбу? Ооба, бүттүм. Мен сүйлөшкүчө биякта меже бүтүп койгон турбайбы? Мындан канча даана болуш керек? Мындан 6 даана болуш керек негизи. Азыр бул жакта бизде 5-6 чыгыптыр, э? 6 менен демек бир ушундай бир даана гүл жасай алабыз, э? Ооба, анан ортосундагы эмеси деген тичинкасы деп коет го, ошонусуна кара өңдөгү бисер керектелинет. Эмнеге кара болду экен? Бул Василектун ортосу кара да. Жакшы. Бул жакта мисалы эми өзүбүздүн фантазиябызга жараша ошол эле учурда баягы түстөрдүн дагы айкалышы бар эмеспи? Ошол нерселерди эске алабыз да турабы? Ооба. Ал сөзсүз. Бул мен өзүмдүн көңүлүмө жакыныраак ушул талаа гүлдөрүнө жакын экенмин. Көп жазаганым эле ушул талаа гүлдөрү. Обычно үйдүн деле орхидеяларды, фуксияларды жасаса деле болот. Анан мен өзүм ушул талаа гүлдөрүнө жакын экенмин. Эң эле мындай көп убакытты талап кылып, бир жасаса окшошпой калган гүлдүн түрү кайсы болду экен? Ал эң оор жасалган. Кайсы гүл дейт? Розаныкы татаалыраак келет. Ага Роза. Эме керек, бисер керек болот. Бирок анан көп убакыт керек болот. Бир 2 саатта бүтпөйсүң бир розаны, ошонусу бар. Анан ошон үчүн дагы балким мен ушу талаа гүлдөрүнө жакын окшойм. Ой, мону сонун экен. Колокольчик. Биз операторлор дагы да жакын алып көрсөтөт болуш керек. Караңыздарчы. Эле өзүнчө эле жандуу, ийилип сабактары. Караңыздар. Кандай сонун. Бул жерде турган гүлдөрдү дагы алсам болобу, уруксатыңыз болсо? Анан мисалы сиз мойнтуп алып аябай жасап, дагы эми кыргызда көздүн майы делип коет эмеспи? Анан көрүү да начарлайт деп коет да, ушундай майда нерселер менен иш алып баргандачы. Бул жагынан кандай болуп атат? Маселе жаралбай элеби? Жок, азырынча жакшы эле. Bunday нерсеге биздин ата-энебиз эле күйөт да, менин мамам эле аябай айта берет. Бул аябай сенин көзүң майын коротот, мындай эме кылбай эле койбойсуң деп. Баары бир мага жагат. Бул сиз айткандай менин нервтериме салат, муну кармап. Анан анын үстүнө деген айымдар биз баягы бала эмизип жаткан учурда дагы мынтип бүкрөйүп, анан анысыз келгенсип ушундай иштер менен да алек болуп жатканда кадимкидей талып, уюп, оруйт болуш керек. Азыр сиз иш кылып атсаңыз, ошол нерселер оюма келип кетти да. Мынакей бул гүлдү да жакшылап көрсөтүп коелу. Мынакей. Бул жакта кандай гүлдөр бар? Аттарын атап өтпөйсүзбү? Бул эле ошо мен эме кылгандай эле талаа гүлдөрү эле мен оюма келип эле ошол эмелерди эле эме кылып жазайм, как окшоштуруп элечи. Именно ромашкалар болушу мүмкүн бул жерде. Жана мен айтып кеткендей Василек, Смолевка деген гүлдөр болот. Мен өмүр укпаган гүлдүн түрлөрү бар. Биринчи жолу азыр сиз айтып жатсаңыз, биринчи жолу угуп атам да кээ бир гүлдүн түрлөрүнчү. Мындай эме талаа гүлдөр болгон үчүн көрүп калганда жайыбыз бар. Ал эми гүлдүн сырты дагы абдан мындай кандай десем, көңүлүмдү бурдуруп турган учуру.
Буну да өзүңүз жасаган окшойсуз э? Жок, буну деген менин деген жеңем туулган күнүмдө белекке гүл алып келип берген, ичинде роза болчу. Анан биз деген демебиз го, ыргыткым келбей, ушуга деле гүл кошсом болот деп ушуну койгом, идея келип. Демек аны да жөн эле ыргытып ийбей, кайра мындай тирүү гүлдөр солуп калса дагы кайра ошол белекке келген неме болуп калды да. Таксырчы кандай сон. Окей. Анан мага байланышка сиздин кайнежеңиз болуп калат э? Ооба, кайнежеңиз байланышка чыгып, менин келиним ушундай сонун нерселерди жасайт эле, эфириңиздерге чакырбайсыздарбы деп калды да. Демек мен ойлоп койдум, сиз бир гана ушундай нерселермен гана алек болбостон, ошондой эле сүйүктүү дагы келин окшойсуз деп ойлойм, ошо ишеничин актасам. Анан буларды демек баардыгын бир эле кайра эле ушундай проволокага тизип чогултуп алабыз. Могу түйүнкү бир шурудан өткөзүп чогултканда ушундай гүл келип чыгат. Анан ортосуна бул карасын эмесин салып коебуз. Анан да жазып коет экенбиз э? Жазып анан бул бүткөндөн кийин ар кандай форма берсең болот. Сиз айткандай бул темир жыла берет, мындай формага келе берет да, ар кандайчы биз ойлогондой. Анан мен ушул формага келтирген аябай сонун иш болуш керек деп ойлоп турам да. Мынакей, бул башында биз жөн гана мындай тизип алдык. Биринчи 3төн тиздик. Андан кийин эле бул жакта мынакей 3, 7ден тизеткенбиз, кайра 6дан улам санын азайтып, ар кайсы гүлгө ар кандай форма беребиз. Анан мен момундай эмелерди колдономун. Бул жанагы сабы болуп калды э? Сабы болот. Мынакей бул жерде мен жаңы эле сиздерге көрсөткөм. Мынакей момундай сабы болуп чыгыш керек экен. Берсеңиз мен оройм. Бул деле бул эбе мындай колго ыңгайлуу, бул экөөнү бири-бирине орогонго, мындай кармап калганга мен ошон үчүн ушундай жалаң ушундай эмелерди колдоном. Анан флористический лента, муну тейп лента деп коюшат экен обычно. Анан бизге муну кадимки эле дүкөндөрдө сатылат э? Канцелярский саткан жерлерде сатылат да, бул тейп лента. Анан да коеюн. Ошондой эле муну ороп алабыз. Эч кандай бизге демек клейдин да кереги жок. Жок, клейдин да кереги жок. Бул корзинкалардын түбүн пенопласт менен толтурабыз дагы, анан эми гуашь менен боеп коебуз жашылга. Сыртын э? Жанагы атайын тирүү гүлдөрдү дагы өстүрүп атышпайбы? Жашыл бизде дагы бул жакта дагы бар. Мисалы мына могуну ала турган болсок азыр. Ушуга деле жашнакай кылып отургузуп койсок болот окшойт э? Бул жакта бирок тирүү гүлдөр. Көрдүңүзбү? Кургатылган. Кургатылган. Чыты да сон. Демек ушуларга деле отургузуп койсок болот э? Ооба. Өзүңүз каалаган бир форма берип, эме кылып, ал дизайн ар кимдикине ар кандай идея келет да. Ооба. Ар ким, мисалы сиз айткандай үйдө отурганда, бала менен отурганда да жөн отурбай ушундай бир идеялар келип турат экен да, биз аял киши. Ооба, көрө калганда бир кооздукту көрсөк, же болбосо мисалы мындай учур болду болуш керек. Дүкөнгө барып, мисалы гүл саткан дүкөнгө кирип калдыңыз, сонун бир гүл көрүп калдыңыз. Же болбосо жаз айы келип гүлдөр баягы ача баштайт. Ошол учурда көрүп калдыңыз. Мисалы ошолорду дагы жасаган учурлар болду беле? Мисалы сүрөттөрдө сырткары жандуу көрүп, ушул гүлдү жасайынчы депчи. Ооба, мен ал гүлдөрдөн жасаганым, мен кызыккан ал деген жана мужское счастье деп коет, антөрүм аны деле ушу кызыл бисер менен, сары бисер менен жасаган учурум болгон. Ал эми мен аны бул гүлдөрдү жасап жакындарыма эле белекке берип колдоном, ошентип белектерге тарап кетет. Демек сатпайсыз деле? Эми сатпайм деле, жакындарыма эле белекке. Мынакей биздин бул жака коюп койдук э гүлүбүздү э? Бул жака салып койдук. Мына кошуп койдук гүлүбүздү. Караңыздарчы, биз ушундай гүлдүн түрүн көрсөттүк. Сизге ыраазычылык билдиребиз келип бергениңиз үчүн. Талантыңыз дагы да болсо өркүндөй берсин. Рахмат чакырганыңыздарга. Сизге да рахмат. Ал эми биз болсо ушундай гүлдөй болгон маанайда эфирибизди алдыга карай улантабыз.